Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Көк бөрү каналы акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Буга чейин Ош облусунун достук командасы 6 көк бөрүчү менен келишим түзгөнүн маалымдаган. Мындан улам 2022-жылдагы курамдан кимдер кетти деген суроолор пайда болгон. Бүгүн достук клубу 4 оюнчу командадан кеткенин маалымдады. Биринчи бул Бекболсун Алтынбек уулу. Ал 1997-жылы Жалал Абад облусунун Токтогул районуна караштуу Толук айылында туулган. Сага керектүүнүн баары. Сенин эркиндигиң. Сенин баарлашууң. Сенин тарифиң. Сенин туура тандооң. Сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. 2020-жылы командага жарым коргоочу катары курамга кирип, кийин позициясын алмаштырып чабуулчу болуп оюн көргөзгөн. Пегас, Талисман, Копейка аргымактары менен бир нече салымдардын ээси болуп алган. Жаңы сезондо Бекболсун өзү туулуп өскөн райондун командасы үчүн чабат. Билегилей кетсек, Токтогул 2-лигада ойнойт. Достуктан кеткен экинчи улакчы Баку Талайбеков. Ал 1991-жылы Чүй облусунун Аламедин районуна караштуу Байтек айылында төрөлгөн. 2015-2017 жылдары достукта оюн көргөзүп, кийин кайрадан 2022-жылы командага чабуулчу катары келип, кийин позициясын жарым коргоочуга алмаштырган. Быйыл каякта ойнойт азырынча белгисиз. Достуктан кеткен 3-чү улакчы Темир Молдокулов. Тимоха 1984-жылы Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Ваяна Антоновка айылында туулган. 2022-жылы командага коргоочу болуп оюн көргөзүп келген. Достуктан кеткен 4-чү улакчы Арген Абдуллаев. Ал 1997-жылы Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Карамат айылында туулган. 2022-жылы командага чабуулчу милдетин аткарган. 10-чу катар номерде ойноп, Токмок жана Гер Кашка аргымактары менен салымдардын ээси болуп алган. 2022-жылы достук курамасынан күтүүсүздөн бир нече оюнчулары башка командага кетип, команда кыйын жагдайга туш келгенде ушул оюнчулар келип, копулга толоорлук оюн көргөзүп, команданын намысын коргоп бере алышты. Курамадан кеткен ар бир оюнчуга ийгилик каалайбыз жана терең ыраазычылык билдиребиз, деп билдирди достук командасынын жетекчиси. Азырынча достуктун курамынын жарымы белгилүү. 2023-жылы командада төмөнкү оюнчулар ойнойт. Манас Ниязов, Баяман Муралим уулу, Аскат Аскаров, Султан Русланов, Эмирлан Жеңишбеков, Нурбек Юсупов. Жогорку лигада ойной турган Алай клубунун негизги оюнчусу Баяман Муралим уулу командадан кеткени белгилүү болгон. Бул чабуулчу менен кошо команданын сайыпкери Калыбек Байке дагы кетти. Калыбек ага эми Жаштык командасынын аттарын таптайт. Ошол эле кезде Алай клубка жаңы оюнчуларды алууну улантып жатат. Азырынча Алайга жаңы 3 оюнчу келди. Алар Дамир Бекбото уулу, Элдар Жеңишбеков жана Алы Назаров. Таластын кулуну Бекбото Дамир уулу буга чейин Кара Бура, Ийгилик жана Бакубат Талас командаларында оюн көргөзгөн. Көпчүлүк көрөрман аны ынтымактын курамынан күтүп келген, бирок Таластын негизги командасына чакыруу алган эмес. Бекбото бир нече жолу 1-лигада командасы менен чемпион болуп, мыкты оюнчу деп дагы табылган. Келечектен көп үмүттөндүргөн жаш оюнчу Элдар Жеңишбеков буга чейин жогорку лигада Ала Той үчүн ойногонго үлгүргөн. Эң мыкты коргоочулардын катарын толуктаган Алы Назаров башында Токтогулга өттү деп айтылган. Бирок сүйлөшүүлөрдөн кийин кайра Алайга келгени белгилүү болду. Буга чейин жаш коргоочу Ала Той жана Сары Өзөн командаларында чапкан. Урматтуу көрөрмандар, достуктан дагы кайсы улакчы кетти деп ойлойсуз? Жана дагы кайсы оюнчулар келиши мүмкүн? Пикир жазыңыздар. Ал эми Алай командасы жогорку лигада өзүн канчалык көрсөтө алат? Пикир калтырыңыз.